Саламатсыздар биздин урматтуу достор. Сиздер менен Айжамал Мангелди жана түстүү тасма берүүсү. Чыгарылышыбызда архитектура жана искусство темасына сүйлөшөбүз. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Ай сайын Гапар Айтиев атындагы музейде 3 камердик оркестри концерт коёт. Каалоочулар музейге келип, экспонаттардын арасында сейилдеп, классикалык музыка менен живопистин айкалышынан рахат алса болот. После выхода Сентябрь айында карантинден чыккандан кийин биз ооругандардын санынын азаюусун байкадык. Элдер үйдө коркуп отурушкан. находились дома, люди, наверное, были напуганы тем. Көркөм чыгармага болгон коомдун кызыгуусун көбөйтүүгө искусствонун эки багытын айкалыштырып, ушундай иш-чараны ойлоп таптык. Об органическом соединении нескольких видов искусств. А не было билетов, потому что есть ограничения. Келгендер музейдеги экспонаттарды көрүп, ар кайсы жакка тарап, бир жерде чогулбаш үчүн билеттердин санын атайын чектелүү кылдык. Тилекке каршы көп адамды киргизе албайбыз. Алыскы залдарда музыка угулбай калат. Большее количество людей мы не можем пускать, потому что в дальних залах просто музыки не будет слышно. Бүгүн бул жерде классикалык музыканын кечеси өтүп жатат. Классика бул сапаттык, көп маанилүү, көп жылдардан бери келе жаткан түшүнүк. Классикалык музыка жөнүндө сөз кылсак, аны эпоха катары, убакыттын үзүндүсү жана жанр катары да кабыл алса болот. Ал өзүнө академиялык искусствону камтыйт. Ага ар кандай стилдер, багыттар, маани жана хронология киришет. Ошондуктан классикалык искусство чоң чеберчилик. Бул эч кандай критикага баш ийбеген абсолют. Убакыт менен сыналган искусство. Бул музыка музейибиздин сонун фонду менен ойноп жатат. Это искусство Нидерланда. Батыш европеялык 17-19 кылымдардын сүрөттөрү коюлган. Жаңы замандан просвещение эпохасына чейин чыгармалардан турат. Нидерланды, Германия, Италия жана Франция өлкөлөрүнүн живописи, графикасы жана айкелдери биздин музейге Эрмитаждан, Пушкин атындагы музейден жана жеке коллекциялардан келген. Искусство имени Пушкина в Москве и несколько работ из частного собрания.
Куттуу боз үй көргөзмөсүнүн негизги экспонаттарынын бири кыргыздардын байыркы үйү. Ал эми кийинки видеодо Кыргызстанга дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун учурунда келген туристтер Кырчынга барып, орнотулган этно шаарда жүргөндүгүн көрсөтөбүз. Кыргызстанда эмне табарыңды эч качан биле албайсың. Бул жерде чоң үй-бүлөлөр, улуттук кийимдер, меймандостук менен кезигишесиңер. A huge feast where locals and tourists are invited in for a lunch to remember. Биз Кырчында сейилдеп жатсак, боз үйдүн жанында турган бала бизди келгиле деп чакырып жатты. Ушинтип бул жакка кирдик. While outside the Бул жерде эл аралык кухнянын мелдеши өтүп жатыптыр. Ошол эле учурда жаа атуу таймашы болуп жатат. Ошондой эле бүркүттөрдү учуруп жатышат. archery competition. It's in Боз үйдүн ичинде кийиздер, шырдактар бар экен. Feast going on in here. Look at all this food. Oh my god. Бул жерде улуттук майрам белгиленип, кичинекей кафелер жана магазиндер улуттук стилде салынышкан экен. There's different kind of ones for locals, and there's little cafes and shops, and this one is just for the press. Oh, it's finally lunchtime. Press We're having lunch inside of this yurt. Hey guys. This is what we have. Бизге бул жерде тамак алып келип беришти. Нан, помидор, пияз жана салат. Onion, salad, and Бул уйдун эти окшойт, эт менен күрүч. which is called bluff. Бул тамак плов деп аталат экен. It's really good. Really good. What are you trying? Snake juice. Противоположный шнек. No, it's lovely meaty broth. It's really nice. Кыргызстандын архитектурасы күндөн күнгө өнүгүүдө. Ал эми кийинки видеодо Адилет Ногойбаев өзүнүн Кыргызстан онлайн YouTube каналында мамлекетибиздеги эң бийик курулуш жөнүндө айтып берет. Достор, бүгүн сиздерге Кыргызстандагы эң бийик курулушту көрсөтөйүн деп чечтим. Бул 23 кабаттуу отель Шератон. Одна из них это как раз таки отель Шератон. Вход с Киевской, посмотрите. Это Киевская көчөсүндө жайгашкан. у нас улица Киевская. Ну что, друзья мои, заходим. Бул жакка киргенге уруксат сурадым. Разрешение зайти, все-таки такой объект, можно сказать, режимный. Гости. Рахмат. Рахмат. Ой, красота какая у вас тут. Здравствуйте. Обзор хотел сделать, я уже разрешение попросил. Возможно, да? Красота. Сейчас сделаем обзор. Кире бериштин оң жагында лоббини көрсөк болот. Маалымат боюнча, бул жерде эң кымбат баалуу президенттик номер $2400 турат. Биз мини обзор кылып, ага барып келебиз. Азыр үстүнө чыгып, сиздерге панорамдык көрүнүштү көргөзөм. Мына, ал эми мен 23 этажга чыктым. Мындан мурун 18 кабаттуу курулуш СССР убагында салынган экен. Бул жакта абдан кооз, ошол эле учурда коркунучтуу экен. Жакында дал ушул жерге жаңы ресторан курулат экен. Келечекте бул жакка келген коноктор ушундай сонун көрүнүш менен тамактанса болот. Мынакей, бул жерден аябай сонун көрүнөт экен. Бул жакка ушул көрүнүш үчүн биздин Бишкекти көрүү үчүн келдим. Шаарда ар кандай курулуштар салынып жатышат. Бул жер Замбирек парки экен. Алыстан ТЭЦ жана биздин флагыбызды көрсөк болот.
Шикарно, шикарно. Здорово. Друзья мои, Ал эми азыр биз президенттик номерге киребиз. 210 квадрат, абдан чоң номер, эң үстүнкү этаж. самый последний этаж. Комната Бул эс алуу бөлмөсү. отдыха. Керебети Кровать чоң экен. огромная. Здесь Бул у жерде них кийим салуучу гардеробная. жер. Терезеден көрүнүш абдан сонун. Просто шикарнейший вид. Андан кийин ванна бөлмөсү. Круто, круто, круто. Здесь идет уже такой Бул жерде холл экен. Сол жагында коноктор үчүн бөлмө. Ошондой эле иш бөлмөсү бар экен, элестетсеңер. Здесь кабинет есть, представляете? Вот так вот выглядит кабинет. Переговорная. Чындап эле президенттикке ылайыкталган номер экен. Здесь может посидеть охрана. И вот такой Тоолорго вот сонун вид. көрүнүш ачылат. Тоже шикарный. Кухня. Дагы бир бөлмө бар. Бул кухня экен. А вот кухня. Келечектеги клиентке Sheraton отелдин эң баалуу 4 бөлмөлүү номери $2400 болот. Будущему клиенту будет он президент или звезда. $2400, друзья мои. Ал эми азыр стандарттык номерге кирип көрөбүз. Мунун баасы дагы кымбат. $230. Бишкекке сонун көрүнүш номер. Мынакей 16 этажда жайгашкан. Бул номер дагы менин оюм боюнча жакшы. С видом на Бишкек. Сейчас мы посмотрим. Ну-ка. Вот. 16 этаж. Друзья мои, 16 этаж. Вот такой вот номер. Мынакей шаарыбыздагы эң бийик имараттын ичиндеги 2 бөлмөнү обзор кылып чыктык. Сиздерге жакты деген ойдомун. Андыктан баракчама катталып, лайктарды басып коюңуздарды суранам. Ой, столько много говорю. Всем удачи, ладно, пока. Урбанизация жана шаарлардын келечеги. Биздин өлкөбүздөгү курулуштар кандай салынат? Келечекте кандай болот? Көпчүлүгүбүз кандай үйлөрдө жашайбыз? Ушундай кызыктуу суроолорго кийинки видеодо жооп беребиз. Бүгүнкү күндө дүйнө калкынын жарымынан көбү шаарларда жашашат. Ал эми кылымдын орто ченинде алардын саны 70%га чейин өсөт. Бирок мындан 100 жыл мурун шаарда 10 кишинин 2 жашашкан. Ушунчалык жогорку урбанизацияга кантип жетиштик жана бул биздин келечегибиз үчүн эмнени билдирет? Адамзат тарыхынын алгачкы этаптарында адамдар мергенчилер болгон. Алар тамак издеп бир жерден бир жерге көчүп келишкен. Бирок болжол менен 10 жыл мурун биздин ата-бабаларыбыз тандалма селекциянын жана алгачкы дыйканчылык технологиясынын сырларын ачышып, биринчи жолу адамдар азык-түлүктү издөөнүн ордуна өстүрүп башташкан. Бул тарыхта биринчи жолу конуштардын пайда болушуна алып келген. Эмне үчүн жарым отурукташкан? Биринчиден, жер түгөнгөндүктөн. Адамдар бир нече жылда бир көчүп туруш керек болчу. 5000 жыл мурун болгон сугат, жер иштетүү сыяктуу технологиялардын өнүгүшү менен гана адамдар азык-түлүк өндүрүшүнүн туруктуу деңгээлине жетише алышты. Анда туруктуу конуштар пайда болгон. Жана технология мол азык өндүрө баштагандан бери көпчүлүктүн дыйканчылык менен алектенбөөгө мүмкүнчүлүгү бар. Бул кол өнөрчүлүктүн пайда болушуна түрткү берди. Андан кийин шаарлар курула баштады. Шаарлар азык-түлүктү, ошондой эле шаймандарды, жасалголоочу буюмдарды жана башка товарларды көп өндүрүшкөндүктөн, соода жүргүзүү жана узак аралыктарда өз аракеттенүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Соода гүлдөп, аны менен бирге зарыл болгон техникалык чечимдер ойлонуп табылып жатышты. Арабалар, кемелер жана жолдор, импорт жана кызмат сыяктуу. Мунун бардыгы табигый жол менен көп эмгекти талап кылды. Ошондуктан барган сайын элдер шаарларга көчүп жатышты. Анткени ал жерде жаңы мүмкүнчүлүктөр жана жаңы жумуш орундары бар болгон. Эгер азыркы шаарларда эл көп деп ойлосоңуз, анда биздин заманга чейин 2000-жылы айрым шаарларда калктын жыштыгы азыркы Шанхайдын 2 эсе көп болгонун билип алыңыз. Мунун себептеринин бири транспорттун жетиштүү деңгээлде өнүкпөгөндүгүндө. Ошондуктан бардык нерселер анын ичинде таза суунун булактары көп эмес аралыкта болуш керек эле. Ошол эле учурда шаардын аймагы душмандардын кол салууларынан корголгон дубалдар менен бекемчектелген. Рим империясы бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн инфраструктураны уюштура алган. Буга карабастан азыркы шаарлар технологияларды масштабтуу түрдө жайылуусунан кийин гана өсүп жана өнүгүп башташты. Полиция, өрт өчүрүү кызматы жана санитардык бөлүмдөр пайда болду. Жолдордун тармагы кеңейип, кийинчерээк тиричилик электр жарыгы пайда болду. Шаардын келечеги кандай болот? Бүгүнкү күндө дүйнө калкынын саны 7 миллиард болсо, жакында 10 миллиардка жетет деп болжолдонууда. Бул өсүштүн көпчүлүгү дүйнөнүн кедей өлкөлөрүнүн шаарларында болот.
Шаарды ушундай өсүшкө кантип ылайыкташтырса болот? Биринчиден, бардык адамдарга тамак аш, саламаттыкты сактоо жана билим берүү жолдору түзүлүш керек. Экинчиден, калктын өсүшү калкка керектүү продукцияны өндүрүүсүнүн сапатына таасирин тийгизбеши керек. Азык-түлүктү вертикалдык фермаларда, асман тиреген имараттарда, чатырларда, бактарда же шаардын борборлорундагы ээн талааларда өстүрсө болот. Биз жаңыланып туруучу булактардан барган сайын көбүрөөк энергия алабыз. Жеке үйлөрдүн ордуна көп кабаттуу үйлөр пайда болот. Балким биз адамдарга күнүмдүк жашоодо керектүү нерселердин бардыгын камтыган имараттарды, ошондой эле өзүлөрүнүн туруктуу өндүрүшүнө ээ болгон экономикалык жактан өзүн өзү камсыз кылган чакан шаарларды көрөбүз. Шаарлардын келечеги ар тараптуу жана жаратман болот. Мындан ары шаар түзүүчү ишканалар болбойт. Алар глобалдык жана шаарлар өз ара байланышкан дүйнөнүн образын чагылдырат. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ыр коюп беребиз. Сизге бул ыр жагып, анын позитивдүү энергиясын сезип, күч кубат аласыз деп үмүттөнөбүз. Yeah. Begish. Men uktap jatıp sen jönündө ойлойм. Алыс болсоң ойлорумда ойнойм. Жыттап жыттыңа мен тойбойм. Сүйөм эч бир сүйбөй койбойм. Кызым менин жарыгым, күч кубаттым азыгым, кагылайын казыгым, мөмөм менин жазырым. Кызым менин жарыгым, күч кубаттым азыгым, кагылайын казыгым, мөмөм менин жазырым. Кызым менин жаратканым бергеним, кандай бакыт бул өмүргө келгениң. Ийгиликтин туч окусун жеңгени, апакеңдин 9 айлык эмгеги. Кубанычка чексиз бизди бөлөдүң, өз жанымдан артык сени көрөмүн. Бул дүйнөдө тапканымдын бардыгын эч аябай өзүң менен бөлөмүн. Мен уктап жатып сен жөнүндө ойлойм. Алыс болсоң ойлорумда ойнойм. Жыттап жыттыңа мен тойбойм. Сүйөм эч бир сүйбөй койбойм. Кызым менин жарыгым, күч кубаттым азыгым, кагылайын казыгым, мөмөм менин жазырым. Кызым менин жарыгым, күч кубаттым азыгым, кагылайын казыгым, мөмөм менин жазырым. Чоң эне чоң атаңды кубанттың, кызытып өчкөн чокту тутанттың, тата энеңди кубанттың, сүйүнтүп өмүрлөрүн узарттың. Күлкүңө кумарланып болом алсыз, ыйманың жүрөгүңдө күйүп жансın. Бул дүйнө толду шаңга жарык болуп, ал келдиң берекени толо сансыз. Мен уктап жатып сен жөнүндө ойлойм. Алыс болсоң ойлорумда ойнойм. Жыттап жыттыңа мен тойбойм. Сүйөм эч бир сүйбөй койбойм. Кызым менин жарыгым, күч кубаттым азыгым, кагылайын казыгым, мөмөм менин жазырым. Кызым менин жарыгым, күч кубаттым азыгым, кагылайын казыгым, мөмөм менин жазырым. Mümüm menin жазырым, mümüm menin жазырым. Yeah. Hey. Ушундай көңүлдүү нотада биздин сүйүктүү берүүбүз аяктады. Сиздерге дүйнөдө болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз. Бизди калтырбай көрүңүздөр. Айжамал Мангелди, түстүү тасма.